Ар бир кичинекей наристе ата-энесинин кучагында бактылуу балалыктын доорун сүрүп чоңойгусу келет. 4,5 жаштагы Мадина дагы дал ушундай бакытка татыктуу периште. Бирок мынтип жаштайынан боор оорусуна чалдыгып, ата-энеси айласын таппай карайлап турган чагы. Мадина 5 бир тууган. Апасы аларды карап жанында. Атасы 5 баланы багуу үчүн Россиялап иштеп кеткен. Көр тирликтин айынан балдар 5 жылдан бери атасын көрө элек. Жаш үй бүлө учурда Батирде жашашат. Мадинаны дарылатуу үчүн коомчулуктан жардам суроого аргасыз. Канчага чыктың сен? Ан жакшы кыз да. 4кө чыктың го. Ой, молодец. Сен эмнени жакшы көрөсүң? Шоколад жакшы көрөсүң, эмне жакшы көрөсүң сен? Атаң сага эмне алып келип берсин? Я. Жөрөбүз. Мадина, атаң эмне алып келип берсин? Мадина, сен ичиң ооруп атабы? Ичиң ооруп атабы? Жан, кантип ооруп атат ичиң? Аллахым, буюрса, жакшы болот, Кудай буюрса, Аллахым жардам берсин. Жакшы кызсың, буюрса, жакшы болот бага. Ичиң ооруганда эмне болуп атат? Кантип ооруп атат ичиң? Ичиң ичиң оор болуп калатабы? Я. Аллахым шифасын берсин. Урматтуу достор, мекендештер, колубуздан келишинче ушу тырмактай кызда ушул аты жаман оорунун ушул кызга да келип жетип алганын карабайсыңарбы? Эртерээк жакшы болуп кетишине себепкер болойлу достор. Колдон келишинче эми бул баягы кыргызда жакшы сөз айтылат го. Чынар бүгүн булар биздин чырпыктай кичинекей наристелер да мындай жаштар эртең чынар болуп чоң бир нерсе колунан келе турган болуп чоңоюп, Кудай буюрса ошол күнгө жеткисин деп тилек кылып. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Абдиназарова Кыздаргүл. Биз ушу Барпайыл комсомол айыл өкмөтүндө жашайбыз. Квартирада турабыз. 5 балам бар. Жолдошум Москвада иштеп жатат. Эми 5 баланы багам деп. Эми ушу кызым 4,5 жаш болду. 3 жылдан бери ушинтип ишип кичине баягынтип неме болуп жатты эле. Азыр сарык болуп, эми ушу сарыктан немесин баягындай анализден чыгара албай атабыз. Жакшы неме кылып, ушинтип ишип баягындай болуп жатат. Ичи шишип кетеби? Ичин көрсөтсөңүз эжеке. Бул ичи шишип баягынтип неме болуп кетет. Кеде бул канча убакыт болуп калды шишип кетип атканда, суу толуп кетип атканда? Бул неме болгондо 3 жылдан бери ушинтип кичине шишип неме болгондо мен эми жаш нерсе ичи ушундай мындай чыгып семиз боло турбайбы деп баягынтип тоготпой жүрө бербейм. Мына сарык болгонуна бир ай убакыт болуп калды. Анан мынтип шишип баягынтип кетти. Анан коркунуч жаралып, доктурларга барсак жакшы диагноз чыгара албай, сарыктан болуп атат, өтө ишип кетиптир деп мага ошондой диагноз чыгарып атышат. Эми жакшы анализ чыгара алышпайт. Мен баягындай арасат кылып жатат да, бул жактагылар эми аргам кетип, мен сиздерди чакырып, баягындай кылып жардам неме сурап, эми кайсыл жакка алып барып ушуну жакшы кылсам болот деген максатта силерди чакырып жардам сурап жатам. Биз өзүбүз квартирада отурабыз, бирөөнүн үйүндө. Эми үйүбүз жок, салайлы десек каражатыбыз жетишпей 5 бала менен ушинтип отурабыз. Мен бул ичи ишигенин жакшы мындай оорубайт деп баягында кылып айтпайт да, мындай жерим ооруп атат деп. Кээде гана ушу ичи аябай катуу мынтип ишип неме кылгандан анан апа ичим ооруп атат деп жата калат. Анан жатканда өзүм жаткызам, анан кээде апа турам дегенде тургузуп, өзү кээде тура албай калат. Анан кээде ушун курсагым тойгонун билбей калат да, ушу көп жеп калат. Эми бала экен бербейин десең баягында кылат экен, жеп неме.
Эми аргам кеттим, эмне кылышымды билбей калдым. Ушу кызым эми бакында тутам. Мен ушу кызымды жоготуп аламы деп коркуп, түн күн уктабай Алладан тилеп, эми ушу кызыма элден жардам сурап, эми больница чуркадым. Ошко дагы бардым. Ошко барып анализден тапшырдым. Анализден тапшырсам ушу кызым өтө ишип кетип, боор ишип кетиптир деп чыгарып атат мага. Эми кайсы ишке киришимди эле билбей калдым. Айлам кетти, мен Ошко бардым. Башкага эми Жалал Абадка кечээ акам экөөбүз бардык. Акам экөөбүз барсак жакшы өтө деле кичине неме болбой калган, ошо тамакты отказ кылып атат, ошондой деп чыгарышты. Анан боор ишип кетиптир деди. Анан сарыктан бул деди. Сарыктан анализ тапшырыла деди. Анализден тапшырсам, анализдер таза чыкты. Эми анализдер таза чыгып, врачтан сурадым, эмне себептен ичи ишип атат десем, сарыктан болот, эми боор ишип кетиптир кичине да, ошондой дешип атат. Эми боор ишигенде мынчалык ишибеш керек деп мен таң калып аргам кетти. Бүгүн Азамат акам келди, биз келе коет деп неме кылдык эле, видеосун көрүп чакырдык. Анан ушул майна укама жакшылык болгулачы, кыргыз элим. Ушул укама жакшылык болгулачы, жарым кетичи. Биз ушу Азамат Байматовду телефондон көп көрүп, интернеттерден ушу элге ушу кызымдай болуп ооруп жаткан кыздарга көп элге жардам беришип, неме кылышы менен ушу кызым жакшы болуп кетсине, бел катары ушу кызым жакшы болуп кетсине, ушу Азамат Байматовду чакырдым, мен дагы телефондон көрүп элге көп жардам тийиптир. Менен ушу кызым жакшы болуп кетсин деп коркунучта туруп чакырдык элек. Ушу кызым эртерээк жакшы болуп кетсе экен, эл катары неме болуп кетсе экен деп чакырдым ушу Азамат Байматовду. Алла ыраазы болсун, элге кызмат кылып жүрө берсин ар дайым ушинтип. Ушу кызым өмүрүн берсин, ушу кызым жакшы болуп кетсе болду бизге. Ассаламу алейкум достор, мекендештер. Биз азыр Жалал Абад областында турам да. Эми бул үй бүлөдөгү мына кичинекей Мадина 4 жашта. Ушу 4 жашар Мадинага аты жаман оору дагы келип жеткендиги, бул оорулардын барган сайын жашарып бараткандыгы, жаш кичекей ойносо тойбой турган кичекей наристелерге чейин келип жеткендиги бул өтө өкүнүчтүү да достор. Эми кантебиз? Эгерде бирибиздин үнүбүздү бирибиз укпасак, бирибизге бирибиз көңүл бурбасак, анда биздин адамгерчилигибиз, адамдык сапат, мусулманчылык, икром муслим деп айтат исламда. Анда биздин бирибизге болгон жакшы көрүүбүз каякта калат. Ошон үчүн достор, мына кичекей Мадинанын жакшырып кеткенине себеп болуп коелучу келгиле достор. Мынакей бул үй бүлөнүн 6 балаңыздар бар, 6 балалуу, көп балалуу үй бүлө экен. Бул бир тууганыбыз дагы ушул үй бүлөсүн, ушу бала чакасын багайын деп ушул жерде квартирада турушат экен достор. Квартирада турушат экен. Эми элге журтка кайрылбай эле өзүнүн кызын жакшыртып алайын десе, эми атанын балдарына болгон кандай жакшы көрүү, мээрими бар достор. Бирок ошол ата дагы айласыздан, аргасыздан алыскы мигрант болуп, миграцияда жүрөт экен. Эми мынакей эжекебиз болсо, мына эне катары үйдө балдарын калкалап, канатына калкалап аткан үй бүлө. Ушул үй бүлөгө биздин, сиздин жардам өтө зарыл. Момундай биздин карындаштарыбыз, кыздарыбыз жакшы жашаш үчүн, алар үчүн биз бүгүн ынтымакта ушу жакшырып кеткенге гана себепкер болойлу. Момундай көзүнөн аккан тамчы көз жаш достор жүрөгү оорутат. Ошон үчүн мынакей Кудай буйрса бул кичекей бөбөктайдын дагы ден соолугун жакшырышына себеп болуп, өзүбүзгө таандык сабакка ээ болойлу достор. Анткени жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп айтат го. Колубуздан келгенин кылайлычы. Ата кыйын акыбалдар, өтө эле кыйын. Анан бул үй бүлөдө эле мынакей эжекебиз азыр айтып атпайбы, кызымды жоготуп алгандан коркобом депчи. Анан ушундай татынакай кыздар апанын кашында, эненин кашында, атанын кашында ойноп күлүп жүрүшүн насип кылсын деп тилек кылайлы, дуа кылайлы. Кудай буйруса. Анан жакшырып кетүүсүнө дуа кылып, көп намазда дуа кылып койгулачы силерден өтүнүч. Дайыма бирге болойлу. Дуа кылып кыргыз элим бир болот, ушу укама 4 жашка чыккан аты Мадина. Болочу. Кыргыз элим Мадина сиңдим ооруда, жардам бергилечи. Ооруп калганда ойноп калып, ыйлап, ошон үчүн сооротуп неме кылдым.
телефондон немеден интернеттен көрүшүп Азамат Байматовду көрүп, анын аркылуу биз дагы жардам сурасакпы деп чакырып, ушу адресибизди берип, бул жака чакырдым, өзүм алдыма чакырып, эми бир өз жардам